Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда жаңы долбоор жана ошондой эле жаңы катышуучулар бизде жаш таймаш интеллектуалдык оюнустарды алып турган чагы. Билим деңизден терең, акыл тоодон бийик демекчи, биздин бүгүнкү мына ушул жаш таймаш интеллектуалдык оюнубуздун катышуучулары эки мектептин сонун болгон 8 окуучусу келип отурат. Бүгүн бизде бул окуучулар сонун болгон өздөрүнүн акылдарын жана ошондой эле шамдагайлыктарын текшерип, мына ушул оюнда өздөрүнүн мыкты жактарын көргөзмөкчү. Алгач биздин мына ушул эки команда менен тааныша кетсек. Саламатсыңарбы? Биринчи команда, өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин команда Юрий Алексеевич Гагарин мектебинен келди. Командабыздын аты Жаңы Дем. Биздин уран Оюнда эмне болору белгисиз, жаңы демге буйрусун жеңиш. Мен топ башчысы Исраилова Зора. Мен Айдаркул кызы Маржана. Мен Шермаматов Альберт. Мен Маманов Берадор. Берадор. Сонун. Экинчи команда бизде. Кыргызда Ачырканбай кымыз ичет, кыздары боз үй тегип сайма тегет. Үйүнө конок келсе нан туз берип, кубанып башын ийип салам берет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин атаандаштарыбыз. Жалпыңыздарга ысык салам дейбиз. Бүгүнкү күндө мен топ башчылык милдетти аткарам. Биздин команданын аты Легион, биздин ураныбыз. Легион ар дайым алдыда. Мен Кинжибаева Айнагүл, топ башчысымын. Мен Мамасатов Фарид. Мен Алима Айтпайбы. Темла Масатбекова. Азаматсыздар. Демек, урматтуу катышуучулар, мен анда эмес оюндун шарттарын түшүндүрө кетейин. Биринчи тур жалпы 10 суроодон турат. 10 логикалык суроо. Мына ошол суроонун жоопторун мага жооп баракчага жазып, тынчкана алып келип тапшырып бересиздер. Сөз түрдө 1 мүнөт убакыт берилет. Биринчи турдун биринчи суроосуна көңүл бурабыз. Жыгач көпүрөнүн үстүнөн ак койлорду теришти. Андан кийин бирме-бир сууга салып салышты. Убакыт кетти. Бул эмне? Өзара талкуу кылып, мага жооп баракчасын тапшырасыздар. Бүткөн болсоңуздар бүттүк. Азаматсыздар. Азаматсыздар. Бизде эки команда тең убакыттан мурда жооп жазышты. Демек, мен биринчи команданын оюн угуп көрсөм, сиздер эмне деп жооп бердиңиздер? Жыгач көпүрө деп биз адамдын тишинин үстүндөгү денесин айтканбыз. Ал эми мына ак койлор деп биз тиштерди айттык эле. Андан кийин аларды бирме-бир сууга салышты деп жууган убакытты элестетик. Тиш деген түшүнүңүздөр. Экинчи команда Биз жыгач көпүрөнүн үстүнөн ак койлор теришти дегенде, жибек кездемесин элестеттик. Жибек кездемесин аларда биринчи жыгачта курттар өздөрүнүн кездемелерди таштап кетишет да, аны адамдар бирден терип алышат. Андан соң бул процесс ушул жибек кездемесинин пайда болушуна алып келип келет. Демек, бизде Легион командасы жибек, ал эми биринчи команда тиш деп жооп берген. Тилекке каршы биздин окуучулар өтө көп катуу ойлонуп коюшту окшойт. Мен туура жоопту чыгарайын. Бул албетте чучпара, бул телмен болчу, орусча айтканда. Демек, өтө катуу ойлонуу кереги жок, суроолор мына ушундай оңой болмокчу. Анда эмесе экинчи суроо. Бул үч досту сиздер жакшы билесиздер. Алар аябай кандай маселелерди созуучулардан болуп, ал гана эмес, алардын мактап же жым тургандыгын билбейбиз. Алар сөздү же окуяны анык кылып айтуудан коркушат. Ошондо булар эмнелер? Убакыт кетти. Талкуу кылабыз. Алар сөздү же окуяны анык кылып айтуудан качышат. Аз гана убакыт калды. Азаматсыздар. Экинчи команда. Легион командасы.
Келиңиздер бул жоопту анда эмесе биринчи легион командасынан сурап көрөлү деп жооп бердиңиздер. Биз жалпысынан убакыт деп ойлодук. Анын 3 дос дегенде мүнөт, саат, мүнөт, секунд деп ойлодук. Мен биринчи командадан жоопту мен макул сурабай эле коеюн, анда эмесе жоопту чыгарайын, даярсыздарбы? Бул 3 чекит болчу. 3 чекит коюлганда биз мисалы сөздүн же тарынып, же болбосо кубанбай толкун билбей калабыз, Үчүнчү суроого өтөлү анда эмесе. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын сыйлыгы катары өлкөнүн эң жогорку артыкчылык даражасы эмне деп аталат? Биздин көптөгөн баатырларга же болбосо бардык кыргыз залкаларына берилип келген наам. Азаматсыздар. Кыргыз Республикасынын сыйлыгы катары. Демек, эки командадан бизде жооп келди, анда эмесе туура жоопту биринчи командадан сурап көрөлү. Эмгек сиңирген даңкы дегенде наамды беришет көбүнчө, себептен де баягы Эмгек сиңирген. ооба, жакшы эмгегин сиңирип, мындай көп стажы көп адамдарга берет да. Деп ойлойсуздар. Анда эмесе мен жоопту чыгарайын, келиңиздер барыбыз кандай экенин билип алалы. Бул Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам болчу. Демек, урматтуу катышуучулар, кийинки суроого даярданабыз. Келин төркүнүнө барганда кыз болот. Анда абышка качан бала болот? Убакыт кетти. Келин төркүнүнө барганда кыз болот, абышка качан бала болот? Логикалык суроо. Эки команда тең убакыттан мурда жооп келди. Демек, биз легион командасынан угуп көрөлү. Биздин жооп бул карыганда болот. Себеп деген көп эле чыгармаларда айтылып калат. Сен абышка карыганда алжаңдап жаш бала мүнөзү болуп калды го деп айтышат. Демек, негизи карып жатса бала болобу, Экинчи команда. Бизде эле ошо карыганда деген. Карыганда да Жок, биз карыганда деген эмес болчубуз. Бул апасынын алдында. Апасына ооба. Апасынын алдында деген да жооп жазыптыр. Бирок тилекке каршы эки жооп тең туура эмес. Бизде туура жооп бул жеңеси тергегенде бала болот болчу абышка. Деңиз эмес, чөл эмес, сүзсө да болбойт, түшсө да болбойт. Бул эмне? Бул албетте зата точ. Демек, барыбыз билебиз, барыбыз көрүп деле жүргөнбүз. Деңиз эмес, чөл эмес, сүзсө да болбойт, түшсө да болбойт. Ойлонобуз, жооп жазабыз. Азаматсыздар. Эки команда тең убакыттан мурда жооп келди. Анда эмесе мен туура жоопту айтайын. Бизде эки команда тең жер картасы. Же болбосо картадагы жерлер деп жооп бергенсиздер. Бул саз болчу. Демек, сазда биз сүзө албайбыз дагы. И башка да. Демек, кийинки бизде 6-чы суроо. Кайыктуу көйнөк кийген асыл таяк, көтөрсөм тамчы-тамчы этек жаят. Көз жашын табигаттын жыяптабын, өзүнө тосуп алат мени аяп. Логикалык суроо, жооп жазабыз. Азаматсыздар, биринчи команда. Жоопту берди. Легион командасы, экинчиси. Биринчи команда булут деп жооп берген, Жаңы Дем командасы. Экинчи команда бул зонтик деп жооп берген, кол чатыр. Анда эмесе туура жоопту көрөбүз. Бул кол чатыр болчу. Азаматсыздар.
Кийинки суроого өтөбүз, анда эмесе 7-чи суроо. Төркү үйдө тонум бар, тоңсом дагы кийбеймин, ашканада ашым бар, ач болсом да ичпеймин. Демек, убакыт кетти. Ойлонобуз. Логикалык суроо. Төркү үйдө тонум бар, тоңсом дагы кийбеймин, ашканада ашым бар, ач болсом да ичпеймин. Демек, бул суроонун жообу 2 сөздөн турат. Мага 2 сөз жазып бересиздер. Төркү үйдө тонум бар, тоңсом дагы кийбеймин, ашканада ашым бар, ач болсом да ичпеймин. 30 секунд убакыт калды. Бат-баттан бизде 14 секунд убакыт калды, командалар. Беш секунд. Демек, жооп жазып тапшырабыз. Убакыт аяктады. Бизде Легион командасы жооп тапшырды. Жаңы Дем командасында жоогун кабыл алабыз. Бизде Жаңы Дем командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Орозо айы. Орозо айы. Төркү үйдө тонум бар, тоңсом дагы кийбеймин. Демек, орозодо биз Экинчи суроосун ашканада ашым бар. Легион командасы ташбака деп жооп бердиңиздерби? Макул, демек туура жоопко өтөбүз. Бул кийиз жана туз болчу. Биз ачка болгондо тузду жей албайбыз, ал эми кийизди суукта барып кие албайбыз, 8-чи суроо. Шыйпыры жок жыгачы бар, өзү кичинекей, ичи кең. Ажатканасы ичинде бир гана адам жашаса болот. Убакыттан мурда Жаздебек командасы жоопторун тапшырды. Экинчи команда да жоопторун тапшырды. Анда эмесе туура жооп, эки команда тең бизде туура жооп беришти. Анда эмесе жооп бул бешик болчу, азаматсыздар. Бизде биринчи турдун 9-чу суроосуна кезек. Башын ылдый каратып койсо, чоңоюп кетет. Бул азаматсыздар. Экинчи команда. Бул оңой суроо, менимче бат эле табасыздар деген ойдомун. Жаңы Дем. Демек, эки команда тең бизге жоопторун тапшырды. Бул бизде экинчи команда саат убакыт деп жооп бергенсиздер, Биринчи команда Легион командасы 6 сан деп жооп берген. Демек, туура жооп бул 6 саны болчу, азаматсыздар. 6 санды биз төмөн карап койсок, 9 сан келип чыгат. Биринчи турдун акыркы суроосу жакшылап көңүл бурабыз. Орустарда ооруну эмне жеңилдетет? Эмне жумшартат? Орустарда ооруну эмне жумшартат? Логикалык, менимче көп ойлонуунун деле кереги жок. Азаматсыздар, бизде эки команда тең жоопторун убакыттан мурда алып келип тапшырды. Легион командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Биз ичкертүү белгиси деп жооп бердик, себеби оору деген сөздү түзмө-түз орусча которгондо болезнь деген сөз чыгат. Акырында ичкертүү белгиси сөздү жумшартат. Туура жоопту чыгарайын, анда бул туура ичкертүү белгиси болчу, жумшартуу белгиси. Боль и болезнь да. Ал эми биринчи турдун жыйынтыгы боюнча бизде Легион командасы жалпы 4 туура жооп жана ошондой эле 20 упай топтодуңуздар, бир туура жоопко 5 балдан, азаматсыздар. Экинчи команда бизде Жаңы Дем командасы 15 упай топтодуңуздар, жалпы 3 суроого туура жооп берип. Бул турда сиздерге мен тамгаларды берем. Мына ошол тамгалардан мен берилген суроолорго жоопту мына ушул тактайчыга жабыштырасыздар. Биздин тамгаларда тилекке каршы ө жок, ошондуктан о, у менен жаза бересиздер. Демек, биринчи суроо. Жаңы төрөлгөн баланы, кайындап барган жаңы күйөөнү, ошондой эле жакшы буюм саяктууларды адеп көрүү үчүн алардын ээсинин кубанычын тең бөлүшүп, аны кубаттоо иретинде чын көңүлдөн берилүүчү ырым. Жоопту жабыштырабыз. Биринчи ирет сөздөрдөн ошол тактайчага ким биринчи жабыштырып бүтөт? Мына ошону кабыл алабыз.
жаңы төрөлгөн баланы, кайындап барган жаңы күйөөнү, ошондой эле жакшы буюм сыяктууларды адеп көрүү үчүн алардын ээсинин кубанычын тең бөлүшүп, аны кубаттоо иретинде чын көңүлдөн берилүүчү ырым. Тезинен жазабыз. Убакыт аяктады. Урматтуу команда. Азаматсыздар. Бизде биринчилерден болупту. Легион командасы жабыштырып бүттү. Андан кийин жаңы дем командасы жабыштырып бүттү. Демек кабыл алабыз. Туура жооп биринчи команда сүйүнчү деген, ал эми экинчи команда көрүндүк, Көрүндүк деп жооп бердиңиздер. Демек туура жооп бул көрүндүк болчу. Азаматсыздар. Жаңы дем командасы. Демек сөз тура берсин, Тамга жетиштүү. Демек экинчи суроого көңүл бурабыз. Бала 6-7 айлык же 1 жашка чыкканда чачы алынса эмне деп айтылат? Туура жоопту жазабыз. Убакыт кетти. Бала 6-7 же 1 жашка чыкканда чачы алынса эмне деп айтылат? 6-7 айлык, Чоң энесинин колунда чоң ойгондор барбы бизде? Чоң ойгондор болсо билет, албетте. Шашылабыз. 30 секунд убакыт калды. Тездештиребиз. Бала 6-7 айлык же 1 жашка чыкканда чачы алынса эмне деп айтылат? Бала 6-7 айлык же 1 жашка чыкканда чачы алынса эмне деп айтылат? Демек бизде убакыт аяктады. Азаматсыздар, жаңы дем командасы. Демек, чач кыркуу деппи? Чач кыркуу деп жооп бердиңиздер. Мен туура жоопту чыгарайын, негизи бул карын чачын алуу деген жооп болчу. Анда эмесе кийинки суроо. Кыргызда илгертен келген конокко устукан тартып узатышкан. Албетте, устукандын да бир нече түрлөрү бар. Алардын бири уча. Сиз мага учанын кандай жана кимге тартыларын айтып бериңиз. Айтып берсеңиздер дагы болот. Демек, мага тамганы алып колдонсоңуздар болот. Бир сүйлөм менен айтып берсеңиздер болот. Учанын кандай экенин жабыштырсаңыздар, кимге экенин мага айтып берсеңиздер деле болот. Демек, кудаларга, кудага. Жаңы дем командасы, экинчи команда. Сиздер дагы кудага деп жооп бердиңиздер. Негизи бул жөнүндө маалыматыңыздар барбы? Уча жөнүндө айтып өтсөңүз. Кудаларга сыйлуу, урматтуу адамдарга берилүүчү мүчө болуп эсептелет. Азаматсыздар. Демек, туура жооп. Жылкынын эң сый устуканы учасы. Уча табакка башка устукандарга кошулбай өзүнчө тартылат. Учанын сыйы да өзгөчө болот. Ошол коноктогу өтө сыйлуу деген адамга тартылат. Демек, сиздерде дагы ушул идея болгонбу? Ооба. Азаматсыздар. Демек, эки команданын тең жообун кабыл алабыз. 4-чү суроо. Кыргызда ата-энесинин көзү өткөндөн кийин анын мал мүлкү эң кенже уулуна калган. Ал эми сандыкчанын ичиндеги бул нерсе патриархалдык уурулук мезгилинде пайда болуп, алгач адатка, кийин шариятка негизделген. Айта турчу негизги кеп бул ар бир адамдын жеке үлүшү десек болот. Суроо, бул кандай каада салт? Кыргызда ата-энесинин көзү өткөндөн кийин анын мал мүлкү эң кенже уулуна калган. Демек, ар бир адамдын жеке үлүшү болгондо. Азаматсыздар.
Демек эки команда тең бизде жооп берди. Легион командасы сандык ачуу деп жооп бердиңиздер. Эмне үчүн сандык ачуу? Мен билген маалыматтарыма ылайык, бул көбүнчө багы аял затына тийиштүү болот. Сандыкта өзүнүн кездемелерин, чүпүрөк ушундай көп нерселерди сакташат. Ал көз өткөндөн кийин ушул нерселерди сатып же болбосо бир нерсе кылып, мен көзүм өткөндөн кийин кыйналбасын деген Демек балдарда калтырат, Ооба. Жаңы Дем командасы эмне үчүн Мурас? Кыргыз элинде биз билгендей эле ата-энеси өз көз өткөндөн кийин өзүнүн балдарына же урпагына бир нерсесин калтырып кетет. Бул мурас деп аталган. Ошол себептен биз Мурас кылып калтырдык деп. Демек сиздерде сандык ачууда сандык ачты эчке ушундай кылат го. Сандык ачуу деп. сандык ачуу. Биз туура жоопту көрөбүз анда. Бул энчи бөлүгү болчу. Кийинки суроого өтөбүз, анда эмесе 5-суроо. Кыз качып кеткенде кызды алган жак анын ата-энеси менен таанышуу максатында тийиштүү жол жобосу менен келет. Кыз барган айылдагы активисттерден 5-6 ушул нерсеге келишет экен. Бул үчүн бир тай, бир кой, 2000 сом акча керектелет. Бул кандай каада салт? Баттаттан жазабыз. Бул үчүн бир тай, бир кой, 2000 сом акча керектелет. Бул кандай каада салт? Кыз качып кеткенден кийин, демек, али той боло элек. Эки команда тең бизде убакыттан мурда жооп жазып калтырышты. Демек, жаңы Дем командасы колдук. Колдук дегенди түшүндүрүп кетиңиздерчи. Ошол жандыктарды алып алып, кулдугубуз бар деп эки колун бооруна алып, кулдугубуз бар деп 3 жолу жуунуп, ошол кызды мындай баласын алып бергени сурап барат жана куда менен таанышууга барат. Легион командасы калың деп жооп бердиңиздер. Эмне үчүн бул жерде тойду али келише элек да эки жак? Болгону кызды алып качып кетип жатышат. Өзгө суроочу жооп алсаңчы. Негизи жооп бере турган жообуз болгон бул ачуу басар деп айтайлар элек. Ачуу басар. Ачуу басар деп. Биз туура жоопту чыгарардан мурда Легион командасынан ачуу басар деген жообун карап көрөбүз. Туура жооп ачуу басар болчу. Бирок жакка жазылган. Сиздер дагы бирок кеч калып калдыңыздар. Макул, биз кабыл албай койсоңуздар керек. Жоопту айткан жок бул жерде оюз. Бирок азаматсыздар. Муну билгениңиздер жакшы. 6-суроо. Кыргызда коргошунду эритип, анын адамдын төбөсүнө муздак суу куюлган чынына кармайт да, эритилген коргошунду ошол сууга куюп жиберет. Эмненин эреси пайда болсо, ошондон жүрөгү түшүптүр деп айтышат. Анан ошол кытты тумардай кылып баланын моюнуна тагат же бешигине илип коет. Бул эмне деген ырым? Суроонун жообу мына ушул суроонун ичинде камтылган десем дагы болот. Жакшылап көңүл буруңуздар. Анан ошол кытты тумардай кылып баланын моюнуна тагат же бешигине илип коюшат. Досканы жылдырабыз, мага көрүнбөй атат. Жүрөк көтөрүү деп, эки команда тең жүрөк көтөрүү деп жооп бердиңиздер, Жүрөк көтөргөндө башкача жолдору дагы бар да, мисалы, колун оозуна салып апаптап деген сыяктуу, Бул жерде ушул эритилген коргошунду ошол сууга куюп жиберет. Демек ошону тумар кылып баланын моюнуна же бешикке илип коет деп жатат. Туура жоопту чыгарайын, анда бул кыт куюу. Мен жогоруда айтып өткөндөй, бул жерде кытты тумардай кылып илип коюшат деген сөз бар болчу. Кыргыз эли баяртан эле өзүнүн меймандостугу менен көп элди таң калтырып келет. Мына ушул меймандостуктун бир бөлүгү болгон достук даам деген түшүнүктү баары эле биле бербесе керек. Биздин билермандар бул сөздү бүгүнкү күндө кандай сөз менен алмаштырып колдонуп жүргөнүбүздү айтып бериңиздерчи. Тактайчага тамгалардан жазабыз. Бул бир гана сөздөн турат. Бүгүнкү күндө баарыбыз колдонобуз. Достук даам деген түшүнүк. Вакыт кетти. Шашылабыз. Достук даам. Эмне оюңуздарга келип жатат?
Достук даам дегенде. Биздин билермандар бул сөздү билиши керек менимче. Тактайчага жабыштырабыз. Достук даам. Бүгүнкү күндө баарыбыз кеңири колдонобуз. Азаматсыздар. Демек эки команда тең бизде Шерине деп жооп берген. Эмне үчүн Шерине? Жаңы Дем командасы. Шеринеде көбүнчө достор жана үй бүлө боюнча достор чогулуп ушул тамактарды жеп отурушат деп ойлойбуз. Достук даам деген түшүнүктүн бүгүнкү күндө. Сиздер айтып кетсеңиздер. Шерине деп жооп берген себеби бул азыркы учурда Шерине аябай көп болуп кетти. Мына достук арасында, коллективдер арасында, классташтар арасында группалаш деп отурат. Ал жерде чогулуш максат бир гана тамактаныш эмес, ошо биримде эмне жаңылык болуп атканын угуп, сүйлөшүп, баарлашып отуруш. Эмненин үстүндө отурушат ошондо? Дасторкон. Дасторкон үстүндө туура жооп. Бизде дасторкон болчу. Достук даам деген сөзгө жакшылап маани берсеңиздер, дасторкон сөзү келип чыкмак. Кийинки суроого өтөбүз. Дасторкон салган адам аны оң жагынан жаят. Эгер да аны бүктөөгө туура келсе, бүктөлгөн жагы төрдө карап, ачык жагы босогону карайт. Бүктөлгөн жагы улаганы карап калса, ушундай болот деп ырымдашат. Дасторкондун башкача салынышына жол беришкен эмес. Эмне үчүн? Кыргызда. Демек дасторкондун ачык жагы бизде улаганы карап турушу керек деп ырымдашкан. Кыргыздар эмне үчүн? Жолу жок. Демек эки команда тең бизде убакыттан мурда жооп беришти. Эмне үчүн жолу жок Легион командасы? Баягы төшөктө тура эмес, азыр көбүнчө эле ырым-жырымдар көп да, андан ошол төшөктүн мындай Дасторкон, дасторкон ал жагы карап калса, мисалы айтсак, жолу жок болуп калышы мүмкүн деп угуп калгам да, бирок эмне үчүн экенин билбедим себебин. Сиздерде? Биз ошол илгертен ошол өзүбүздүн чоң ата, чоң энелерибизден угуп келгенбиз. Дасторкондун же болбосо кандайдыр бир төшөк, ошол сыяктуу нерселердин ачык жагы дайыма босогону карап турсун деп айтылган. Конок келгенде да ошентип салынган. Анан эгерде ачык жагы өдөнү карап калса, бул жагы туюк болот да, ал жагы жолун жаап коет деген ырым. Демек жолду жаап коет, адамдардын ийгиликтерин тосуп коет деген мааниде айтып жатасыздар, э? Демек биз туура жооп коет эле, анда эмесе бул ачык жагы төрдө карап калса, үйгө келүүчү киреше тосулуп калат деп эсептешкен. Киреше эмне экенин билебиз, э? Демек биз 9-суроого өтөбүз. Ата бабаларыбыз аларды тандап алууда төмөнкү өзгөчөлүктөрүнө маани беришкен. Жоош болсо, башы кичине болсо, эки жак сөөктөрүнүн арасы кең болсо, мурун тешикчелери чоң болсо, кулактары жука болсо, суроо. Ата бабаларыбыз эмнени тандап алууда жогорудагы айырмачылыктарга маани беришкен? Жоош болсо, башы кичине болсо, эки жак сөөктөрүнүн арасы кең болсо, жана мурун тешикчелери чоң болсо. Кыргыздын улуттук баалуулуктарына маани беребиз, э? Демек, бизде биринчи Легион командасы жылкы деп жооп бердиңиздер. Экинчи команда ат деп жооп бердиңиздер. Уй деп турат го. Жок, биз ат дедик. Уй деген Биринчи кайсын жаздыңыздар? Уй деген биринчи. уй деп турат. Бирок потом Жок, өзгөртүп. биз убакыт бүтө элек эле атты жазганбыз. Демек, уйду алып койдуңуздар, э? Туура жооп бул аттарды болчу, азаматсыздар. 10-суроо, экинчи турдун акыркы суроосуна көңүл бурабыз. Кыргыз озеки адабий музыкалык чыгармачылыгындагы эмгек ырларынын бири болгон бул ырым көчмөн мал чарбачылыгына байланыштуу келип чыккан. Бул кандай ырым? Бул ырды мектеп убагында баарыбыз окуп, ырдап жүргөнбүз, баарыбыз билебиз.
адабий музыкалык чыгармачылыгындагы эмгек ырларынын бири болгон бул ырым көчмөн мал чарбачылыгына байланыштуу келип чыккан. 30 секунд убакыт бар. Азаматсыздар. Демек эки команда тең бизде жоопторду жазды. Эмне үчүн Окмайда жаңы дем командасы? Окмайда эмгек ырларына кирет. Окмайда менен дагы бир ушундай Жылдан жылкычыларды кылат. Бетпекке кой кайтарганда. Негизи өзү неме эмгек ырлары десек болмок. Эгин айдап жатканда, ошол эгинди чачканда. Мен туура жоопто чыгарайын. Бул негизи көчмөн мал чарбачылыгы дегенде уй, кой баары кирет, Туура жооп, бул бекпекке айтуу болчу. Улуу бөрү жолобу, камчындын саудагына капыр улуу жолобу деген. Демек, урматтуу билермандар, урматтуу катышуучулар, бизден экинчи турдагы аяктады. Экинчи турдун жыйынтыгы менен үчүнчү турда ким категория тандайт, мына ошону чечип алабыз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, биринчи турдун жана экинчи турдун жыйынтыгы менен жаңырта кетейин. Биринчи турдун жыйынтыгы боюнча Легион командасы жалпы 20 балл топтогонсуздар. Экинчи турдун жыйынтыгы боюнча сиздерде 10 балл, жалпы 30 балл. Жаңы дем командасы биринчи турдун жыйынтыгы боюнча 15 балл, экинчи турдун жыйынтыгы боюнча дагы 15. Демек, сиздерде жалпы 30. Эки команда бизде тең келип жатат. Бизде мына ушул үчүнчү турда категория тандоо үчүн сиздерге мен кошумча суроо берем. Мына ошол суроого алгачкылардан болуп ким мага жооп баракчага жазып тапшырса, мына ошол команда биринчи категория тандайт. Биздин оюндун шарты боюнча мына ушундай эки команда тең болуп калган үчүн мен сиздерге кошумча суроо берем. Суроо: акула төлдөрдөн алдын өз табитин жоготот. Эмне үчүн? Туура жоопту жазабыз. Төлдөрдөн деген түшүнөбүз, төлдө. Акула төлдөрдөн алдын өз табитин жоготот. Акула деген баарыбыз билебиз, бул жырткыч. Демек, акула төлдөрдөн алдын табитин жоготот. Балалуу болуудан алдын табитин жоготот дегиз. Эмне үчүн табитин жоготот? Демек, шашылабыз командалар. Бизде алгачкылардан болуп Легион командасы жооп берди. Экинчи командада жоогун кабыл алабыз. Демек, сиздерде жооп барбы? Жаңы дем командасы. Логический ба? Логический эмес болду, логический болду. Каттык кабыргабы? Катык мындай бир кабыкчанын ичинде чыгат да. Кабыкча. Катык кабыкчанын ичинде чыгат. Кээ бирлери бар, мындай объему чоң болуп чыгат да. Демек, бизде эки команда тең жооп баракчыларын узатты. Тилекке каршы эки команда тең туура жооп бере албай калган. Легион командасы тиштери түшөт деп жазган, бирок туура жооп өз баласын жеп албоо үчүн акула. Демек, табитин жоготот. Мен дагы бир кошумча суроо берейин, ошол суроонун жыйынтыгы менен категория тандаңыздар. Даярсыздарбы? Сынган кылыч романындагы лакапка айланган белгилүү сөздү айтыңыз. Ким биринчи жазып берсе, мына ушул командага категория тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Сынган кылыч романындагы лакапка айланган белгилүү сөз. Шашылабыз командалар. Жаңы дем командасы. Туура жоопко дагы маани беребиз. Туура жоопко маани беребиз, Бул жерде Легион командасы чокоюн төргө илүү деген сөздү жазгансыздар. Ал эми экинчи команда Шералынын чокою деп жооп бергенсиздер. Туура жооп негизинен Шералынын чокою болуп жазаматсыздар. Демек, мына ушул суроонун жыйынтыгы боюнча бизде жаңы дем командасы категория тандайт. Кайсыл категорияны тандайсыздар? Бир категория. Ооба, бир категория. Бири гана кыргыз тили категориясы. Кыргыз тили категориясына.
Демек, биринчи суроо. Кыргыз тил категориясы. Маанилер сөздөрдүн тобун эмне деп айтабыз? Маанилер сөздөрдүн тобун. Жооп жок. Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Жооп жок. Орой сөздөрдү жумшартып айтуу эмне деп аталат? Эвфемизм. Туура. Бир сөздүн ичинде карама каршы маанинин болушу? Антоним. Туура эмес. Карама каршы сөздөрдүн айкашы? Жооп жок. Да мүчөсү кайсы жөндөмөгө таандык? Жок. Жооп жок. Күйөө деген сөздө канча тугуш бар? 4. Туура. Алфавит сөзү кайсы тилден алынган? Жок. Туура эмес. Улар мүчөсү эмнени билдирет? Көптүк. Көптүк санды. Туура. Айкындоочу мүчөлөр канчага бөлүнөт? Неме? Жооп жок. Кыргыз тилинде диалектилердин кантип бөлүнөт? 2ге түндүкчтүк. Азаматсыз. Туура. Намек сөзүнүн кыргызчасы? Ишарат болчу. Туура эмес. Акан жазуучулар колдонгон стиль? Публицистика. Көркөм стиль. Туура эмес. Байламталар, жандоочулар, бөлүкчөлөр булар? Азаматсыздар. Бизде жалпы 3 категория калды. Легион командасы. Макал лакаптар категориясы. Демек, мен бул жерде макал лакаптын жарымын айтам. Сиз жарымын улап кетесиз. Аламдын көркүн сөз ачат, адамдын көркүн Сөз ачат. бир тапса баласы атасына туура эмес. Көңүлүмө жагат деп көрүнгөн менен туура эмес. Оозу күйгөн айранды үйлөгүчө. азаматсыз. Макал атасы сөз, мата атасы Кийинки. сөздү билген таап айтат, сөздү билбеген кап айтат. туура. Душмандын биринчи кадамы жылмайып айткан туура эмес. Билимдүү көп, билген аз, күйүүмдүү көп, Кийген саз. күйгөн аз туура эмес. Заманы жакшы болсо, карысы Өч алар. жаш болот. Ырактагы туугандан жакындагы Кошуна артык. дос өйдө. Элиңди жаман көрсөң, элге кантип батасың, жериңди жаман көрсөң, Жерге кан. көргө кантип батасың туура эмес. Үйдө ыркы жоктун талаада Баркы жок. туура. Агасын агалай албаган душманын Агасын агалай албаган душманын Агасын агалай албаган душманын туура эмес. Азаматсыздар. Макал лакаптар категориясы жыйынтыкталды. Демек, жаңы дем командасы кайсы категорияны тандайсыздар? Мекеним Кыргызстан жана Кыргыз залкарлары категориялары калды. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Тезден жооп беребиз. Бул жерде көбүнчө география жерлер болушу мүмкүн. Кыргыз жерлери. Ташырабад тарыхый жайы кайсы облустта жайгашкан? Нарында. Туура. Кыргызстан чыгыш тараптан кайсы өлкө менен чектешет? Кытай. Туура. Кыргыз автономиялуу облусу болуп качан түзүлгөн? 1924. Туура. Эң чоң шаарлары Бишкек, Ош, Жалал дагы? Нарын. Туура эмес. Кыргызстандагы телефон коду? 996. Туура. Өлкөбүз эгемендүүлүккө качан ээ болгон? 91-жыл. Туура. Республикабыздын эң жапыз жери канча метрди түзөт? 4860. Туура эмес. Эң кичинекей область? Баткен. Туура эмес. Жети өгүз капчыгай кайсы облустта жайгашкан? Жалал. Ата журтту коргоочулар күнү кайсы айда белгиленет? Май. 23 февраль. 9 май бул? Улуу ата мемлекеттик согуштун Жок, жеңиш күнү. Алпыл Осмонов кайсы жерде каза болгон? Жооп жок. Курманжан Датка кайсы облустта төрөлгөн? Ош. Туура. Кыргызстандын башкаруу формасы? Президенттик. Туура. Азаматсыздар. Демек, бизден Легион командасына бир категория калды. Бул кыргыз залкарлары. Бул жерде мен сиздерге кыргыз залкарларынын атын айтам. Сиздер мага фамилиясын айтып кетесиздер, э? Вакыт кетти. Жолон, Мамытов. Зуракан, Канизарова. Ишеналы, Арапаев. туура. Болот, Шамшиев. туура эмес. Муса, Арабаев. туура эмес. Орозбек, Кутманалиев, туура эмес. Сагын, Орозматов. туура эмес. Сагын Ахматбекова, Улан, Хайдаралиев. туура эмес. Майра, Кинги. туура эмес. Назирдин Ахунов. Исанов, Гүлзат Батырханова, Батыр. Мурза Гапаров. Гапаров, туура. Мар, Байжиев. туура. Турдакун,
Исманалиев. туура эмес. Каныбек, Гинки. Сүйүнбек, Оразбаков. Касманбетов, Гүлшан. Ал бизден алып баруучубуз. Жооп жок. Бактыбек, Жоқ. Шахра, жоқ кейін жоқ. Казат, Акматбек. Гинки. Убакыт аякталды. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, мына ошентип биз 3-турдун жыйынтыгын сиздерге чыгарайын. 3-турдун жыйынтыгы боюнча Легион командасы тест суроо жоопко жалпы 35 упай топтоду. Азаматсыздар. Ал эми жаңы Дем командасы 3-турдун жыйынтыгы боюнча жалпы 60 упай топтодуңуздар. Азаматсыздар. Демек бизде акыркы тур бул капитандар таймашы. Капитандар таймашында бизге жалаң капитандар калдырылат дагы. Калган оюнчулар бизден студиядан бир аз четтетилип турасыздар. Урматтуу капитан командалары, бизде мына ушул менин колумда турган пазл турат. Мына ушул пазлды мен азыр сиздердин алдыңыздарга барганда сөз түрдө чачып беремин. Кайра ушул сүрөттөгүдөй кылып чогултушуңуздар керек. Демек эстеп калдыңыздар, Биз анда эмесе жаңы Дем командасынан баштайбыз. Жакшылап эстеп калабыз. Демек убакыт кетти. Мына ушул пазлды кайрадан чогултканча мен берген суроолорго жооп бересиз. Кыргызстандагы эң бийик чоку Жеңиш чокусу. туура. Жаныбарлар жөнүндөгү илим Зоология. туура. Куттуктайм сөзүнүн англисче айтылышы Congratulations. туура. Чыңгыз Айтматовдун эң акыркы чыгармасы Гинки. 3-чү шаар фантастикалык чыгармасы Кусейн Эсен Кожоев туура. Илик жөнөмөсүнүн суроосу Кимдин эмненин? туура. Соң көл кайсы облустта жайгашкан? Жала нарын. Азаматсыз. Суутектин химиялык формуласы H2O туура. Метинде кызылы бар фразологизмдин чечмелениши Ачуу суу тезгелиги. кандай? Ачуу суу тезгелиги. Жок, туура эмес. Кыргыздар илгери эмне деп учурашкан? Арбаңыз. Барбаңыз туура. Алпы Осмоновдун жубайы Гинки. Курманжан Датканын эң чоң уулунун аты Гинки. Бибисара Бешеналиева ким болгон? Балерина. Туура. Гапарайтиев Сүрөтчү. туура. Бир жерде 8 56. туура. Азаматсыз. Жалпы 15 суроо берилди. Демек, пазлды чогултуу үчүн бизге дагы 3 мүнөт убакыт берилген. Жок уже. Азаматсыз. Демек, биздин жаңы Дем командасынын капитан командасы убакыт 3 мүнөт убакыт ичинде пазлды чогулта алды. Жана ошондой эле биздин суроолорго дагы жооп берди. Суроонун жыйынтыгын сөздөр оюндан кийин айтабыз. Сүрөттү эстеп калабыз. Көрдүңүз, мен убакытты коем. Убакыт кетти. Джеки Чандын туулган району Пекин. туура эмес. Англис тилинде канча тамга бар? 26. Туура. Американын эң биринчи президенти? Вашингтон. Туура. Бонжу сөзүнүн кыргызчасы? Салам. Жок, Кутмантан. Кыргызстандагы эң кичинекей область? Ош. Жок, туура эмес. Айтылышы бирдей, мааниси ар башка сөздөр? Синонимдер. Амонимдер. Пут алчу билим чыгармасынын автору? Махмуд Ускари. Жусуп Баласагын. Менделеевдин таблицасында канча элемент бар? 88. Жок, 118. Дүйнөдөгү эң бай адам? Гинки. Курманжан Датка кинофильмин ким тарткан? Гинки. Титаник фильминдеги кыздын аты? Роза. Туура. Хатико чыгармасы эмне жөнүндө? Иттин адамга болгон ишенеми. Албетте. Көп тил билген адамды ким деп айтабыз? Полиглот. Туура. Илимдердин падышасы бул? Аристотель. Илимдердин падышасы бул Математика. Бизде дагы убакыт бар пазл жогутканга.
Дагы 1,5 минут убактыңыз бар. Сүрөттө эстейбиз. Bir minut убакыт калды. Азаматсыз. 30 секунд убактыбыз калды. Он секунд. Бизде убакыт аяктады. Азаматсыз. Демек, бизде 3 мүнөт ичинде Кенжебаева Айнагүл катышуучубуз капитан команда суроолорго жооп берди. Бирок тилекке каршы пазл бир аз туура эмес болгондуктан пазлга упай берилбей калат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу көрөрмандар, мына ошентип биз жалпы оюндун бардык 4 турунда аяктадык. 4-чү турдун жыйынтыгы, башкача айтканда капитандар таймашынын жыйынтыгы боюнча бизде жаңы Дем командасы жалпы суроолорго жооп берип 55 упай, пазлды дагы чогулткан үчүн 5 упай, жалпы 60 упайга ээ болдуңуздар. 4-чү турдун жыйынтыгы боюнча. Ал эми бизде Легион командасы суроолорго туура жооп берип жалпы 25 упай, пазл чогулбай калган үчүн сиздерге упай бере албайбыз, ошондо сиздерге жалпы 25 упай. Демек, биздин оюндун жалпы упайын мен эсептеп өтсөм, жалпы упай боюнча бизде Легион командасы 90 балл, ал эми жаңы Дем командасы 150 баллга ээ болдуңуздар. Азаматсыздар. Демек, мына ошентип биз жаңы Дем командасынын кийинки жарым финалга сиздерге өтүшүңүздөр менен куттуктайбыз. Ал эми Легион командасын сөзсүз сиздерге ийгилик каалап, кийинки олимпиадаларда дагы көрүшкөнгө сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, мына ошентип бизге берилген убакыт да өз соңуна келип жетти. Сиздер үчүн даярдаган Атайдын ушул китептердин бизге берилгени үчүн Альманахырлар жыйынтыгы Жигер чыгармачыл жаштар борборуна ыраазычылык жана ошондой эле сонун болгон улуттук каада салт нарк насил китеби үчүн Дарак басма үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Анда эмесе бүгүнкү оюндун жыйынтыгында эң биринчилерден болуп, бул биздин мектептеги мугалимдерге, Гагарин мектеби мугалимдерине ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Оюн аябай кызыктуу өттү. Чындыгында бизди шамдагайлыкка, бат ой жүгүртүүгө үйрөтөт экен. Логикалык суроолор айрыкча аябай ошол тур жакты. Анткени буга чейин биз угуп көрбөгөн суроолор келди. Жеңишке жеткенибизге абдан кубанычтабыз, бирок жеңиш дагы бизге оңой менен келген жок. Мен дагы өзүмдүн шериктештериме толук түрдө кошулам. Жеңиш өтө оңой келген жок. Негизи биз бул жака келатканда жакшы ой, жакшы ниет менен келгенбиз, ошондуктан дагы биз ийгиликке жеттик деп ойлойм.